Бул билим уясы Кызыл Октябрь айыл аймагындагы кызыл сеңирликтерден башка дагы 2 айылдын балдары билим алган мектеп. Сайыс тушунда малчылардын жатаканасы үчүн курулган билим уясында учурда 900гө жакын бала билим алат. 300 балага ылайыкташкан билим уясында жалпы 3 корпустан турган менен бирок 2 авариялык абалда экени айтылып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көп жыл мурун эле корутунда чыккан. Жалпы бизде мектепте 1000ге жакын окуучу окуган убагында. Азыр быйылкы жылкыга 910 окуучу окуп атат. Орундар жетишсиз. 2 сменада окуйбуз. Эртең менен 8де башталып, 6дан 5 мүнөт өткөндө бүтөт акыркы экинчи сменабызчы. Анан айылдын этегинен, айылдын башынан, жана коңшу айыл Сеңир 9-чу деген айылдардан келип окушат, 9 километр аралыкта. Ошол окуучуларыбызга аябай эле оор болот да, күн кыска мезгилде айрыкча. Курулушу 2 ай мурун башталган бул мектеп аталган айыл аймактагы Алга айылындагы Бото Бекова орто мектеби долбоор боюнча 1 жыл аралыгында пайдаланууга берилиши керек. 1950-жылдар курулган типтүү эмес мектепте учурда 600дөн ашуун бала окуйт. Билим алууда шарттардын жоктугу жана авариялык абалы эске алынып, жаңысы башталган. Курулуштун жүрүшүнөн кабар алган бийлик өкүлү келерки жылга балдарга пайдалануу үчүн тапшырылаарын айтып, сапатына көңүл буруу тапшырмаларын тиешелүү кызматтарга жүктөдү. Ал эми 60 бала тарбияланып жаткан бул балдар бакчасында жаңы имаратка муктаж экендиги айтылып, наристелер үчүн заман талабына шайкеш 100 орунду бакча куруп берүү өтүнүчү менен жергиликтүүлөр кайрылышты. 2 бөлмөлүү чакан гана каналарда тарбияланган балдар үчүн жаңысы курулаарын бийлик өкүлү да убадалады. Атыгы эски мектеп болбойбу, Садеке? Жок. Баягы эски мектеп турат мына жак. Бул жакка ал жак өтө эле мектеп. Ал жакты вообще жараксыз туруп кетип атышпайбы? Бийлик өкүлүнө Кызыл Октябрлыктар Куршап дарыясынын жээгинен 5,5 чакырым дамба куруп берүү өтүнүчүн да келтиришти. Эгер долбоор ишке ашса, анда 500 гектар жерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк жаралмак. Айыл өкмөттүн берген сунушун карап чыгуу боюнча макулдашуулар жана сүйлөшүүлөр артында элдин демилгеси менен мамлекеттин колдоосунда долбоор ишке ашырылары айтылды. Частный силер көтөрбөлүк. Ошондой кылабыз. 400 гектар жерди силерге берейлик. Трансформациясын көбөйтөлүк. Мына силерге ушу жерди берейлик. Алдын алуу план кылайлык. Бул силерге жер түшөт силерге. Бир бөлүгүн өкмөт жасайлык. Ошол значит токтолмок. Попечительский совет. Төрөбаев Ош облусунун Кара Суу жана өзгөн райондорунда болгон иш сапарын жүрүшүндө сайыс тушунда курулган эски мектептердин абалы менен таанышып, айрым мектептерди титулга киргизүү боюнча сунуштар берилери жана долбоору жактырылган мектептер узагы менен 2 жыл аралыгында пайдаланууга берилерин билдирди. Анткени учурда өлкөдө 200дөн ашуун социалдык мекемелердин курулуштары жүрүп жаткан менен басымдуу бөлүгүнүн мөөнөтү көргөзүлбөгөн. Эми мындан ары бул көрүнүштөр жоюларын билдирди. Башкы планга киргизилген курулуштардын мөөнөтү сөзсүз көрсөтүлүшү шарт. Биз мурда салып баштаганбыз. Биздин материалдар кымбаттап кетти. Ошого сиздер коэффициент койгула деген бир аз бизде өкмөт менен тиги курушчулар менен алар менен бир аз бир сөзгө келе албай атабыз да. Мурдагы сен цемент алгансың, мурдагы арматура алгансың, мурдагы баа менен эсептейлик, калган бааны менен эсептеп, ошо менен сага төлөп берели деп ушундай мамиле болуп атат. Ошондон биз кетип атабыз. Азыркы учурда мындай деп сүйлөшүп атабыз биз азыр. Билим берүү министрлиги аныктайт кайсы жерде курулат. Өкмөт башчысы, президент менен өкмөт башчысы бекитет. Ошол объектилер анан кийин берилет. 15 мектеп же 16 мектеп же 20 мектеп болот. Бирок ошол мектепти 1 жылда бүтүрөбүз деп атабыз. Айтсак, Ош облусунда учурда 150дөй социалдык мекемелердин курулушу жүрүп жаткан болсо, быйылкы жылга 15 гана тапшырылат. Көпчүлүгү бүткөрүү мөөнөтү көргөзүлбөгөн долбоорлор. 2015 жылдан бери курулушу бүтпөй турган мектеп жана бала бакчаларда бар. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.